Сариевдин токтомдору чыккан поддельный, Режибалиев деген айлөкөттүн токтомдору чыккан. Баарыңыздар билесиздер, кантип алгансыздар аны, кантип колго тийген, кандай жолдор менен участок алган. Азыр ошол шылуундардан токтомдорду алып алып, эч жерде выпискасы жок, эч кандай подтверждениясы жок. На самом деле андай жерлер белгилен эмес. Госрегистр аркылуу ар кандай жолдор менен жерлерди басып, ал жерге үйлөрдү салып, жерлерди алып туруп, азыр мына эми мыйзамдаштыруу сурап атасыздар. Мыйзам боюнча кылмыш иш козголсо, мына өзүңүздөр баарыңыздар билесиздер. Сариев менен Режибалиев өкмөттөн камалган, айыбы бузулган, иш сотто каралууда бүгүнкү күндө. Бирок ошолордун иштердин кесепетинде канча гана адам жабыркады. Айылдар бар, целый айылдар болуп кеткен. Ошол мыйзамсыз токтордун аркасында. 2014, 2015, 2016 ошол жер мафиясын баягы талкуулоо боюнча кандай жер иштер жүрдү биякта узак жылдар. Баарыңыздар билесиздер. Туурабы? Билесиздер баарыңыздар. Азыр мына ошонун кесепетинде, ошол мыйзамсыз токтомдордун негизинде азыр мына проблемалар баары чыгып, азыр мына мыйзамдаштырып бер деп атасыздар. Ал жер азыр бүгүнкү күндө мыйзамга ылайык мыйзамдаштырылбайт. Анткени мыйзамда ошондой жазылган, кылмыш жол менен ал жер алынса, ал жер мыйзамдаштырылбайт, кызыл китеп берилбейт. 291 токтомдо да ошентип жазылган. Азыр баягы өзгөртүү болсо, анда дагы каралат дагы маселе. Бүгүнкү күндө жанагы буга чейинки мен ошол токтомун бар, кызыл китеп берилбейт дегендерге мен ошентип жооп берем. Ар бирөө боюнча эми мына чоң сүйлөрдү ал боюнча точносын биле албайм, бирок биздин кызматкерлер турат, келип туруп ар бирөө боюнча териштирели, если ошол баягы мыйзамсыз жанагындай токтомдордун негизинде болсо, кызыл китеп берилбейт аларга. Ал мыйзамсыз. А если жанагындай мамлекеттик органдар шалаагылык болсо, анда карап чыгып, анда сүйлөшүп беребиз. Сиздер болсо ошон үчүн жанагындай немелерге жабырып калып калбаш үчүн ар бирөө токтомду алдыңарбы? 3 айдын ичинде кадастрга барып отуруш керек. Токтом алган боюнча эле санаңыз тым бойдон жүрүп бербестен барып кадастрга отуруш керек. Ар бирөөңөрдөн ушуна жер алып атасың, кандай иш жасап атасың, баары мыйзам чегинде жасап алсаңар, ошондо силерге эч ким тийише албайт.